2020 жыл aalам үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн оор жыл болду. Адамдар бутун булутка, колун космоско сунганы менен баары бир алсыз экенибизди түшүндүк. Кырылган сайын күчөгөн, түгөнгөн сайын түтөгөн эл экенбиз. Доктурлар, милиционерлер, аскерлер, мамлекеттик кызматкерлер, ыктыярчылар, демөөрчүлөр жанын кар журуп, күнү түнү адамдын жанын сактап калууга өз салымын кошуп жатты. Каптаган апааттан, ойрондогон оорудан Кыргызстанда 1528 киши каза тапты. Анын ичинен белгилүү аалымдар, акындар, чыгаандар, кыраандар жана диний кызматкерлери болушту. Диний кызматкерлеринин ичинен Орто Азияга белгилүү аалым, Дүйнөлүк аалымдар кеңешинин мүчөсү, капилеттен сөз тапкан, караңгыдан көз тапкан, көпчүлүк элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон Чубак-Ажы Жалилов, Бишкек шаарынын казысы, ала тоодой салмактуу, сүйлөсө сөзү ардактуу Садырдин Ажы Мажитов. Борбордук мечитинин мурунку имамы, кыргыздардан чыккан алгачкы каарысы белгилүү Абдырахман Каары. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Орусияда өкүлү болуп эмгектенген, токтоолугу менен, такыбалыгы менен айырмаланган Жусуп Ажы Балтабаев, берешендиги менен, жоомарттыгы менен белгилүү болгон, кыргыз десе ичкен ашын жерге таштаган патриот байгебиз Дайыр Ашарбай уулу, ажы башчылардын атасы аталган Палван деген лакап аты менен белгилүү болгон Искендер Ажы. Дунган бир туугандардан чыккан дин аалымы Лугмар Ажы. Аалымдар кеңешинин мүчөсү Хабибулло Ажы. Белгилүү журналист, коомдук ишмер Бейшенбек Бекешев. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү төкмө акын, обончу, манасчы, аткаруучу, дастанчы Элмирбек Иманалиев. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, акын журналист Зайырбек Ажыматов. Жана ошондой эле мукам үндүү, белгилүү каары, Куранды көркөм окуу боюнча дүйнөлүк жарыштарга катышкан Зиябидин Каары. Адеп башаты диний уюмунун түптөөчүлөрүнүн бири, адеп ахлагы менен үлгү болгон Чыңгыз Ажы Күмүшбековдор болду. Жаткан жериңер жайлуу, топурагыңар торго болсун. Ааламдын төрүн уялап, акырет жайды кыялап, ак ниет асыл элеңер адамга кылбас кыянат. Аалымдар өтсө өмүрдөн, аз калды окшойт кыямат. Жүрөктүн төрүн уялап, жан келбес жайды кыялап, жакынга тургай жаткада жасаган барбы кыянат. Жакшылар өтсө өмүрдөн, жакындай түштү кыямат.